Таң атпай саат 10-да туруп, сарайга кирип доктурума жем берип коеюн деп барсам, артыман балам барып калыптыр. Жемди болбой мен көтөрөм деп алып баратып кичине чалынып кетти. Жем үстү берип коюп, сууларын берип, андан кийин үйдөгү жумуштарыма кириштим. Азыркы убакта эки чоң балам айылда чоң апасынын үйүндө каникулда жырга бес алып жүрөт. Биз кичинекей балам экөөбүз кечке үйдөбүз. Күнүнө 10 жолу мушташып, кайра 10 жолу элдешебиз. Ваннаны да жуудум. Бүгүн болсо гүлдөрүмө суу бердим. Бир сыра гүлүңдү эмнеге эшикке чыгарбайсың дегендерге, эшикке чыгарсам мен тоогум жеп кетет же итим сүйрөп кетет да, ошон үчүн үйдө эле. Андан кийин хот-дог жасайынчы деп көптөн бери кыялданып жүргөм. Бүгүн жасадым. Пияз менен туз алган бадыраңды майда кубик кылып туурап алып, кетчуп менен майонезди кошуп жакшылап аралаштырып алабыз. Даяр болду. Эми ысып турган майга сосисканы салып, муну дагы кызартып кууруп алабыз. Булочканы өзүм үйдө жасадым. Кааласаңыз магазинден сатып алсаңыз болот. Ысып турган сковородкага кайра эле сливочный масло, жүгөрү, сырды кошуп, мына ушундай алып эритип даярдап. Булочканы алып, тең ортосунан бөлүп, биринчисине бадыраң менен пиязды салабыз, үстүнө болсо сосисканы салып, эң акыркысы бул болсо сыр менен үстүн толук жаап чыгасыздар. Дагы видеодо көрсөтүлгөндөй кылып майонез, кетчуп менен коздоп аласыздар. Тамагыбыз дагы да даамдуу болсун десеңиздер, Molecular Meal фирмасына таандык куургатылып куурулган пияз менен үстүн кооздоп жагабыз. Рецептти өзүңүзгө сактап жана жакын досторуңуз менен бөлүшкөнгө унутпаңыз. Сиздер менен болгон Айдан Келинка, тамагыңыздар таттуу болсун.